Бийлик Кыргызстанды бизнес оазиске айлантууну көздөдө. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров билдирди. Ал бүгүн Дубай шаарында өкмөттөр 10 дүнүлүк саммитинде сөз сүйлөдү. Биз Кыргызстанды жагымдуу инвестициялык климаты, либералдуу тышкы соода саясаты, ачык жана ишенимдүү бизнес чөйрөсү бар региондук бизнес оазиске айлантууну каалайбыз, деди Жапаров. Өлкө башчы Кыргызстан инвесторлор менен өнөктөштөр үчүн ар дайым ачык экенин баса белгиледи. Президент Кыргызстанда улуттук экономика ишенимдүү өнүгүп жатканына токтолуп, соңку кезде жыл сайын дээрлик 7%га өсүп жатканын кошумчалаган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаевдин жетекчилиги алдында Бишкек шаарынын жылуулук электр борборундагы штаттык эмес кырдаалдын себептерин аныктоо боюнча мекемелер аралык комиссиянын көчмө жыйыны болуп өттү. Көчмө жыйындын жүрүшүндө комиссия мүчөлөрү жылуулук электр борборунун аймагын кыдырып чыкты, ошондой эле жабыркаган имараттарды көрүштү. Белгилүү болгондой, учурда Борбор калаанын жылуулук электр борборундагы штаттык эмес кырдаалдын себептери каралууда. Алдын ала маалыматтар боюнча диверсия жана терактка байланыштуу деген божомолдор алынып салынды. Ошто эгиз кыздарын сабаган деп шексин алып жаткан келин энелик укуктан ажыратылды. Бул тууралуу Ош облустук сотунун басма сөз кызматы билдирип, мындай чечимди 7 февралда Арабан райондук соту чыгарганын маалымдады. Сотко келинди энелик укуктан ажыратуу арызын 2023-жылдын декабрь айында башкы прокуратура берген. Былтыр 6 ноябрда 2 жашар наристелерин сабап жаткан келиндин видеосу социалдык тармактарга тарап, 8 ноябрда Ош облустук милициясы 21 жаштагы келинди кармаган. Кыздар кийин өз атасына өткөрүлүп берилген. Кыргызстанда мындан ары абитуриенттер жогорку окуу жайга тапшырганда милдеттүү түрдө кыргыз тилинен тест берет. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен кабарлады. Тиешелүү буйрук 7 февралда чыккан. Бул мамлекеттик тил боюнча тест абитуриенттин мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктайт жана жогорку окуу жайларына тапшырууда сынактын жыйынтыгына таасирин тийгизбейт. Негизги жана предметтик тесттердин жыйынтыктары мыйзам чегинде мамлекеттик тил боюнча тесттин жыйынтыгы менен бирге чыгарылат. Эгерде абитуриент мамлекеттик тил боюнча тест тапшырбаса, анда жалпы республикалык тестирлөөнүн негизги жана предметтик тесттердин жыйынтыгы берилбейт. Бүгүн белгилүү боюнча аткаруучу Бакыт Капаров 55 жашында акка моюн сунду. Буга чейин Бакыт Капаров инсульт алып, клиникалык тез жардам ооруканасына түшкөнү маалым болгон. Өнөр адамдары анын комада жатканын социалдык тармактагы баракчаларына жазышкан. Бакыт Капаров 1968-жылы 5 ноябрда Ош облусунун Ноокат районунун Кеңеш айылында төрөлгөн. 1994-жылы Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайынын вокал бөлүмүн аяктаган. Ал Жубайма, Төк жамгыр, Тоң мекенин баш болгон 50ден ашык чыгарманын автору. Ош шаарында туристтер үчүн босого маалымат борбору ачылды. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунан кабарлады. Борборго кайрылган туристтер кайсы жерлерге баруу керектиги, мейманканалар, гидтер жана логистикалык компаниялар, даамдуу тамактануучу жайлар, сим-карта алуу, зарыл болгон учурда документтерди кантип түзүү керектиги тууралуу маалыматтарды ала алышат. Белгилей кетсек, ушундай эле маалымат үстөлдөрү Бишкектеги Улуттук тарых музейинде жана Манас эл аралык аэропортунда ийгиликтүү иштеп келет.